Мусулмандын мусулманга болгон акылары кандай? Мусулманга болгон акылары абдан эле көп. Өтө эле көп. Эми ошолордун ичинде бүгүнкү күндө абдан көйгөйлүү болуп аткан, бири-бирибиздин арабызда болуп аткан мындай мусулманга жок дегенде бир зыянын тийгизбесинчи, зыянын тийгизбей түптү жашап өтөйлүчү. Эчтекеден зыян тийгизбейличи. Азыр бүгүнкү күндө абдан эле мамилелер арасында мамиле ушул жакшы болбой атат да мамилечи. Ушундай мамиле кылганыңардын айынан, туура эмес мамиле кылганын айынан ушул алды бердиге келгенде бүт баарына алда болгон ушундай бир жок нерсени өзүн бар кылып көрсөтүп атабыз да. Жок дегенде ошол өзүбүздү ошодон тыялы, мындай тыйып, менин зыяным тийип калбасын. Мен ар ким өзүн тааныйт да, жакшы тааныйт. Мен ушундай бир шыктуу экенмин, бирөөгө барып ушундай пайдаланып кетет экенмин, тигиндей экенин адам өзүн билиш керек экен да. Ошол өзүңдү сакташ дагы, өзүңдү ошол тартынып туруш дагы пайгамбар саллаллаху алейхи айткан садаганы собу берилет, садагабызды алып жыргап эле бирөөгө зыян бербей эле тынч эле муну жашоого Аллах түз эле өтүп кете береличи, жок эле дегенде бирөөгө зыян бербей эле. Иллам танфауху фала тадурруху. Пайгамбар хадисте айтат, бирөөгө бир пайда жеткире албайсыңбы? Жок дегенде зыян жеткирбей эле койчу. Жок эле зыян жеткирбечи, эчтеке кылбачы, байкуштун чукпай эле өтүп кете береличи тынч эле. Эгерде пайда жеткире турган болсо аны пайгамбар саллаллаху алейхи дуасын алабыз. Пайгамбардын дуасын алабыз. Хайрун нас ман янфаун нас. Эң жакшы адам кайсы? Адамдарга пайдасын тийгизген. Эми пайдабыз тийгизип, пайда толуп тура жактан тийгизсек болот. Толуп тура жактан пайда тийгизсек болот. Мына жолдо басып бараткан бир тикенекти, шишени, башканы алып койсок, бирөөлөр бутуна зыян бербесин, дөңгөлөккө зыян бербесин, алып коелу, мына ошол пайда. Бирөөлөр жол көрсөтүп коелу, сумкасын көтөрүп коелу, картаңдар, бул пайда. Автобуста, маршруткада отурабыз, ордунубузду берип коет, бул пайда. Айтыл пайданын толтура түрү бар. Урматтуу иншалла мусулман бир туугандар, бири-бирибизге болгон акысын эң биринчи эле ушул азыр. Бири-бирибизге зыян бербели, жок деге тынч өтүп кетели. Эгер зыян берип койгон болсок, ушул дүйнөдө мойнубузга алып коелу болду. Акиретке калбасын ошол. Болду урматтуу туугандар.